Таңшала көрсөтүүсү улана берет. Азыр болсо бизге келип калган дагы бир кызыктуу конокторубуз бар. Көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө кыска убакыттын ичинде алынган долбоор «Не жаңылык» долбоору НТС телеканалында ар дайым көрсөтүлүп келет. «Не жаңылык» долбоору эми жаңы сезонун баштап атат. Ал жаңы сезондо кандай жаңылыктар күтүлөт? Келиңиздер, алдыңкы мүнөттөн биз «Не жаңылык» долбоорунун командасы менен таанышып, андан соң маегибизди улантабыз. Эрмек, Нурсултан, Узат, Нуркул бүгүн биздин студиябызда. Кош келиңиздер. Не жаңылык бар сиздерде? Жаңылык буюрса 8 сентябрдан баштап старт алгандар 3 сезонун жаңылыгыбыз ушундай. Эң сонун. Жаңы сезон деп калдыңыздар. Билишибизче сиздердин командага жаңы дагы жүздөр кошулуп калыптыр. Деги эле кандай жаңылыктар менен, кандай эми бул ирет элди эмне менен таң калтырасыздар? Буюрса жаңы образдар, башкача тамашалар, жаңы оюнчулар дегендей жаңы катышуучулар. Бул сезон айрыкча болот. Өзгөчө. Өзгөчө. Спецэффекттер да кошулуп калышы мүмкүн. Бул сюрприз болуп турсун. Буюрса ошо 8 сентябрда барыңыздарды чакыра кетмекчибиз. Саат 8-де ушул НТС каналынан көрсөтөт. НТС телеканалынын баарыбыз саат 8-де, 8 сентябрь күнү күйгүзөбүз. Баарыбыз «Не жаңылык» долбоорунун жаңы сезонун көрөбүз. Ал жакта биздин команда балдар айтып аткандай көптөгөн кызыктар болмокчу. Бүгүнкү майрамыңыздар менен сиздерди чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Ну, знаешь, Канышай, можно говорить на самом деле долго и бесконечно, потому что 2 сезона уже за плечами и наверняка многое впереди, но сейчас хотелось бы немного заинтриговать наших дорогих телезрителей и показать им небольшой анонс нового сезона. Дүйнөдө болуп жаткан жаңылык укуң келсе, биде бар андай жаңылык башка эч кимде. Мындайда айтып бере албай даже ушак чечеңе, биди кабарчылап жоголткан атайын силерге. Бардык маалыматтарды төкпөй чачпай жеткиребиз, жаңылыктын үстүнө күлкү да кошуп беребиз. Болуп жаткан көйгөйдү башка четтен карасак, кыскасы элдин манайын көтөргөнгө жараса. Элдин баары угушат жаңылык, элдин баары угушат жаңылык, элдин баары айтышат жаңылык, элдин баары көрүшөт жаңылык. Не жаңылык? Не жаңылык, не жаңылык, манайыңды көтөргүн барын жактырып. Итак, я напомню, что в гостях у нас главная фабрика по производству, на самом деле, неправдивых новостей, команда «Не жаңылык». Ну что ж, ребят, мы продолжаем. Вот что еще нового, помимо спецэффектов? Вот какие-то фишки, которые отличают вас от всех других скетч-шоу в Кыргызстане? Ну, мы уже отметили то, что будет новые образы, новые актеры. У нас были образы, например, в прошлом сезоне, например, милиция. У милиционеров был образ, например, если один такой серьезный, другой более веселый. А в этом сезоне еще вообще обширно мы хотим обшутить именно тему милиции, тему врачей, тему учителей и все остальное. Ну, то есть, я так понимаю, вы шутите только над теми людьми, которых уважаете очень. Ну, можно и так сказать. Вот слово просто новость, когда мы вспоминаем новость, уже нам подсознательно уже чувствуется проблема какая-то. Мы в своей передаче хотим именно какую-то проблему затронуть и в сфере юмора, и именно людям подать юмором эту проблему какую-то. И поэтому мы берем именно такие профессии, которые очень сильно популярны среди людей. Сценарийди сиздер өзүңүздөр жазасыздар, же сиздерде атайын сценарист барбы? Жок, өзүбүз Өзүңүздөр барыңыз топ болуп жазасыздар. Демек, сиздерде мындай түшүнсөк болот. Актер дагы, сценарист дагы, кандайдыр бир деңгээлде, монтажер, оператор баарын өзүңүздөр жасайсыздар. Бүт баарын өзүбүз. Жалпы жонунан алганда «Не жаңылык» долбоорунда канча адам азыр эмгектенет? Жалпы жонунан алганда 18 киши. 18 киши. Нуркул, сиз кошулуп калыптырсыз долбоору? Ушул жылдан баштап жаңы сезондо кошулуп баштатам, автор, актер болуп. Сиздин ролуңуз? Менин ролум бул жакта универсальный. Бардык ролдорду аткара беребиз. Атайын бир образ пока что жок.
универсальный актербыз да. Эң сонун Ызат, сиз айтып өтсөңүз, сиз бир күндө же болбосо жумасына, айына ушул долбоорго канча убактыңызды сарптайсыз? Жана сиздин акыбетиңиз азыр кайтып атабы? Өкүнбөй элесизби? 2 айдан бери тынбай эле ушул проектти жазып эмгектенип атабыз. Тынбай эле. Тынбай эле. Тынбай, Сиз көп убакыт берсеңиз, канча көп энергияны сарптасаң, ошончо акыбетин күтөсүң да. Сиз алып атасызбы? Ооба, азыр алып жатабыз. Эмне менен алып атасыз? Ошол менен проект. Буюрса эми сезон старт алганда элдердин көрүүчүлөрүнүн жана комментарийлеринен ээргүү алып ушундай бир ушунча кетирген эмгектин үзүрүн көрсө керек. Азырынча ала элек, азыр күнү түн иштеп жаткан учурубуз. Эң сонун. А вот скажите, пожалуйста, все-таки, помимо комментариев, что вот для вас является показателем того, что та или иная серия была вот действительно крутой? Ну, наверное, если не считать комментарии, то если мы по себе брать, если я по себе скажу, то мне будет именно приятно, если прошлый сезон и этот сезон будет на голову выше, чем прошлый. То есть свой рост именно мы хотим именно увидеть в этом новом сезоне. Хронометражды ошондо көбөйтөсүзбү? Хронометражды көбөйтпөйбүз, бирок качествоны жана сапатын көбөйтүүгө аракет кылабыз. Туура айтасыздар. Ал эми эмне жаңылык долбоорунун социалдык баракчалары дагы бар. Ал жакта мисалы сиздер чыгарган ушул чыгарылыштардын арасынан эң көп көрүүчүгө ээ болгон канчага жетти эле? Эң көп 200 миңден ашык. Точно санын айта албайм, 200 миңден ашык. Биринчи сезондун 4-нчи выпускасы же 5-нчи выпускасы. Я так понимаю, чтобы ознакомиться вот с вашей деятельностью, нужно зайти и посмотреть вот именно это видео. Правильно? И вот последний вопрос хотелось бы. Да, конечно, Кадышева. Рахмат. Дагы бир кызыктырган суроо, сиздерде 18 адам эмгектенсе, актерлордун дагы биз көрүп калабыз программаны. Саны абдан көп десек болот. Кээ бир учурда профессионал актерлор дагы катышат. Гонорар жааты кандай болуп атат, каражат жааты кандай болуп атат, эмне жаңылык долбоору азыркы учурда өзүн өзү каржылап атабы? Эмне жаңылык долбоорун мурда деле айтып келгенбиз, азыр деле айтсак жаңылышпайбыз. Биздин байкебиз бар, продюсер Тимур Юсупов деген. Ошол байкебиз бизди башынан аягына чейин азыркы күнгө чейин колдоп келет. 3-чү сезонду дагы ал байкебиз колдоп атат. Буюрса каражат жактарын, съемкага кеткен каражаттарды, балдардын айлыгын, тамак аш бүт барын. Ошол байкебизге учурдан пайдаланып рахматыбызды айта кетели. Тимур байке, сизге чоң рахмат. Мына көрүүчүлөргө да айталы, бул байкебиз жок болсо биздин ушундай жакшынакай эмне жаңылыктын 3-чү сезону тартылбайт болчу. Абдан жакшы байкеңиздер бар экен, бизди дагы тааныштырып коет окшойсуздар. Или увеличат, я не знаю, актерский состав не жаңылык и пригласят как минимум Кадышай. Вопрос последний, ребят. Насколько сильно изменилась жизнь с момента появления этого проекта в вашей жизни? Ой, изменилась она очень-очень сильно, если честно сказать. Потому что очень приятно, когда на улицах и люди узнают, и это приятно, да? Фотографируются. Фотографируются, бывает такое. И вообще, самое приятное, когда именно дома родители прям, можно сказать, гордятся, да? Вот, потому что не каждый может выйти по телевизору, там, не у каждого будет своя передача, и не каждый будет сам, без никаких-то, без, как бы сказать, и сам пишет, сам сценарист, сам техникой занимается, сам монтаж, режиссер. И это вообще нам в кайф именно этим заниматься, потому что мы это делаем сами. Эң сонун, азаматсыздар. Жаңы сиздерге кошулган Нуркул, бул долбоордон сиз эмнени күтөсүз? Анткени кандайдыр бир иш жасап атканда сөзсүз түрдө бир жыйынтыкты күтөсүң. Сиз эртең Нуркул Жылдыз же болбосо Бишкек шаарынын бардык жактарында баннерлерде сүрөтүңүздүн илинишин күтөсүзбү? Сиздин Ал эми албетте максаттарыбыздын бири, бирок именно ушул проект, ушул долбоор менин фундаментим деп ойлойм. Бул жакта мен өзүм фундаментимди түзүп атам деп эсептейм. Жана адандан тышкары ушул байкелерим менен, менден улуу байкелерим, ушул байкелер менен иштешкен мага дагы мындай рахат алам, жана мындай жакын адамдар менен иштесең мындай оңоюраак болот да, бири-бирибизди түшүнөбүз. Ошондуктан жакшы бир келечекке болгон фундамент деп ойлойм. азаматсың. Ызат мырза, сиз да айтып өтүңүз сөзүңүздү. Мага бул
фундамент билбейм, мага жагат. Ошол жаккан үчүн неме кылам. Фундаменттен атам. коюп бүтүп үстүнө кирпичтерди коюп баштаган. Мага жаккан үчүн неме кылам, иштейм ушул жакта. Ну, мне кажется, получение удовольствия – это самое главное. И сейчас у вас есть возможность, знаете, принести это удовольствие вне вашего проекта. У вас есть возможность на всю страну в прямом эфире поздравить с Днем Независимости. И вот я думаю, что у каждого из вас найдется по парочке теплых слов. Бөлүп эле айта алган да. Жалпы орус сүйлөшөп. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүнкү сиздердин эгемен майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эч качан оорубаңыздар, ар дайым жылмайып жүрө бериңиздер. Анан сөзсүз түрдө Не жаңылыктар долбоорунун 3-сезонун көрүңүздөр, калтырбайм. Бардык кыргызстандыктарды эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм. Мындан ары Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Бардык кыргызстандыктар эч качан оорубагыла, баары жакшы болсун. Баардыгыңарды ушул майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ошол, рахмат. Тост айткандай эле. Тост Баарына кошулам дейсизби? И конверт. Ал берейли. Кыргыз эли майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздерге белектеп бүгүн азыр ушул эфирден чыгып алып барып иштейбиз. 8-сентябрга даярданып, ошол белек болсун. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу. Азаматсыздар ар дайым эмгектенүүнүн үстүндө, изденүүнүн үстүндө жүрөсүздөр. Кудайым буйруса сиздер алдыга койгон бардык иш максаттар иш жүзүнө ашат деген ишеничибиз чоң. Таңыртэ келип кызыктуу маек куруп бергениңиздерге чоң рахмат. 8-сентябрь күнү саат 20:00 баарыбыз Урмат экөөбүз НТС телеканалынан Не жаңылык долбоорунун жап-жаңы сезонун көрөбүз. Бүгүн бизде конокто Не жаңылык долбоорунун командасы Эрмек, Нурсултан, Узат жана Нуркул аттуу таланттуу мырзаларыбыз болду. Хотелось бы напомнить, 8 сентября в 20:00 на телеканале НТС команда Не жаңылык представит 3-й сезон. Ну а мы, к счастью, никуда не уходим и в течение ближайших 2 часов будем с вами, поэтому звоните 577-97.